Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадиева. Интеллектуалдык адаттагыдай эле көңүл ачуучу теледолбоорубуз жана сөзсүз түрдө биздин программабыз конокторубуз менен ысык өтмөкчү. Эмне себептен десеңиздер, анткени биздин бүгүн теледолбоорубуздун алкагында тамадалардын жана алардын жардамчыларынын, диджейлердин таймашы болмокчу деп айтмакчымын. Эмесе кол чабуулар ар бир командага кош келиңиздер. Кош келдик. Дароо эле бүгүнкү биздин инсандар менен тааныштырып кетели. Бүгүн жигиттердин арасында таймашы болмокчу. Оң тарабында бүгүнкү биздин конокторубуз Айдар Райымбеков, ырчы тамада. Кол чабуулар, кош келиңиз Айдар. Айдар, сиздин Instagram баракчаңызды биз байкап көрдүк жана ырчы тамада, андан кийин 500дөн ашык иш-чара өткөргөнмүн деген ушундай жазуу бар экен да. Чындыгында аябай кызык болуп жатат. Азыркы учурда канча иш-чараны алып өткөрдүңүз жана сиздин баракчаларыңызды байкап турганда ушундай баарыбызга белгилүү болгондой стористерди байкасак, жакында гана тойдо болуп жаткан учурлардын бири жарык өчүп калыптыр десек болот, Ушундай кызыктуу окуялар көп болобу? Жана дал ушул окуя тууралуу кичине маалымат берип кетиңиз. Анча көп болбойт. Көбүнчө алып барган тойдун бир 5% болушу мүмкүн, калгандары как обычно эле боло берет. Жана ушул окуя тууралуу айтып бериңизчи. Жарык өчүп калган учурларда тамада эмне кылуу керек? Ал антиреклама болуп калды окшойт ал ресторанга. Негизи Балык шаарынын эң мыкты ресторанынын бири. Азыр свет райондор өчүп атыптыр. Анан ошол кезде биз иштеп аткан ресторан район свети өчүп калды. Анан генератор, күгүздүк генератордун бир нерсеси бузулуп калып, жарым саат свет жок отурдук. Анан кайра генератор иштеди. Бирок коноктор өздөрү бири-бирин колдоп, ырдап, бир туугандар аябай ынтымактуу экен. Ар бирөөсүнө келип, ырдап, караоке кылып, жаштар свет өчтү, ич алалы деп ичип. Ушул ошентип шаңдуу 5:30да башталган тойбузду 11:30да араң бүтүрдүк. Жакшы. Бирок ким билет, балким жарык өчүп калганда атмосфера мындан дагы жакшы болуп кетиши мүмкүн. Жакшы болду, бирок сонун болду. Аягында араң бүттүрдүм, эртеле бүтүрөйүн деп аткам, бирок сорганына да жакшы мамнунмун. Жакшы. Эмесе командалашыңыз менен бүгүн тааныштырып кетели. Сиздин жакшы жакын досуңуз, диджей, алып баруучу, уюштуруучу Бекболсун Аскат уулу. Кол чабуулар. Instagram баракчамдын астында 1000ден ашык тойго звук койгон деген бар. Ырларды койгонсу, мен миллиондогон киши тажаткан деген барбы? Бар. Чындыгында диджей катары айтып кетиңизчи, Бекболсун. Диджей деген сөз деги эле анын мындайча айтканда толук билдирүүсү кандай? Толук билдирүүсү диджей деген бул негизи музыканы жараткан киши да. Бизди мындай башкача айтып койсо болот, бизди звукорежиссер деп койсо болот. Биз звукооформительбиз да, музыканы. Мисалы тамада сүйлөп атканда пауза болуп калбасын деп пауза менен коштоп кетебиз. Эгерде аябай адамдар башкача мындай трогательно сүйлөп атса, аларга лирика беребиз. Тамада күлдүргөнгө аракеттенсе, ага да фон беребиз. Мындай айтканча, бул жакта байкелер деле кошулса керек. Диджейдин негизи 50 болбосо дагы бир 40% диджейден да, негизи тойдун көркөсүчү. Эң сонун. Жана эмне себептен бул суроону сизге узатып жатам? Анткени мен дагы гана жакында гана билдим. Телекөрүүчүлөргө да кызыктуу маалыматтардын бири болушу ыктымал. Диджей деген сөз толугу менен ушул аббревиатураны алганда диск жокей деп билдирилет экен. Чындыгында сиз туура айтып кеттиңиз, дисктерди дал айландырган, багындырган кишилердин бири десек болот. Жана диджейликтен тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Той жок учурунда таксориттер. Жакшы. Тойдон кийинби? Тойдон кийин ар кандай учурлар болуп калат, бирок андан сырткары өзүм бир кичинекей бир өзүм бизнестерим бар. Алар жөнүндө айтпай эле коеюн. Апам деле билбейт да. Көптөр билбейт, бирок эптеп аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Жана ар бир команданын өз аталышы болуш керек. Сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Биздики смурфики да. Смурфики, борсоктор, фонограммщики, смок, бирөөнү тандайлы. эски жаңы жыл. Фонограммщик болот. Фонограммщиктер. Тойдо чындыгында фонограммщиктерди биз көп учурларда ошондой туш болуп калабыз десек болот. Эмесе жакшы аталыш, кызыктуу. Биз болсо сиздердин тең тайлашуучуларыңарга өтмөкчүбүз. Менин сол тарабымда Замир Артыкбек уулуну тосуп алалы, тамада алып баруучу.
Дароо эле айтып кетиңизчи, Замир, кандай жаңылыктар менен бизге келип отурасыз? Жаңылыктар 3 жыл мурда жаздырган ырым TikTokто быйыл тренд болуп атат. Эң сонун, кол чогуулар чындыгында. Нарынның кызы деп жана кыздар мындай баштарын кыйшайтып эле чыга калып атышат да. 3 жыл мурда жаздырдык эле ошол. Биз дагы байкап калдык Нарынның кызы чындыгында. Эң жакшы жаңылык быйыл өткөн жылга маданияттын мыкты кызматкери болдук. Болгон ошол. Эң сонун, куттуктайбыз сизди. Эмесе айта кетиңизчи, деги эле сиздин ушул Instagram баракчаларыңызды алып турсак, менин оюмча ар бир киши эле өз ой пикирлерин жана өз жактырган ушундай цитаталарын жасап десек болот. Сиздин бир цитаталарыңыздын бирин алдык. Бийиктик баш айлантат, тереңдик тумчуктурат деген ушул сөздөрүңүздүн маанисин айта кетиңизчи. Эми адам канчалык бийиктеген сайын буту жерде калганын унутпасын деген сөз. Бул биздин устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин сөзү. Анан ошол кишилерге канатташ үзөңгүлөш бастырып, комуз чертип, дастанчылыкка аралашып калганга байланыштуу ошол сөздөр көбүдөн көбү жакыныраак болсо керек. Чоң рахмат. Аябай жакшы сөздөрдүн бири экен. Жана дароо эле сиздин командалашыңыз менен таанышып кетели. Нуркалы, Нурик красавчик тамада деп тааныштырып кетсек болот. Баарына белгилүү болгондой эле шоумен жана юрист. Жана дароо эле ушул суроо менин оюмча ар бир ушул алып баруучунун оюна келет десек болот. Тамадалык жана юрист ушул чеберчилиги кантип байкалышат? Бул юрист ал өзүм тандаган кесибим да. Ал эми Тамада сизди тандады десек болот. Тамадалык бул мени тандады, өнөр экен да. Кудай Алла Тааладан берилген өнөр экен. Бай жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Туура айтасыз. Анан мындай карап көрсөм, ушул жагы жакшыраак дейм. Тамаданын тилеги той, бай жакшылык болгонуна байланыштуу. Кудайга шүгүр, азыр тамада эле болуп жүрөбүз. Анан команданын атын тамадалар эле коюп кой болобу? Тамадалар дейлиби? Жок, фонограммщиктерге биз народниктер деп бөлүнбөйбү. Кой мен Эртең жолугуна Оригиналдуура кылалы десек жигиттер болот. деп коюлган да? Мейли. Элдик жигиттер. Элдик жигиттер жана фонограммщиктер деп. Жана Нуркан мырза, сизге дагы суроо узаткым келип жатат. Сиздин дагы мындайча айтканда адистигиңиз кесип ушу тамадалыкта көп жылдан бери сиз дагы алып барып жатасыз. 10 жылдан кийин ушул тойлорду кантип элестетесиз деген суроо узаткым келип жатат. 10 жылдан кийин тойдун форматы бир аз өзгөрөт, бирок основной шаблондору калат да. Бул тойду мен кыргыз катары эле элестетем да. Той кыргыз тойду сактаса, той кыргызды сактайт да. Салт катары десек болот, Салт катары, бирден кыргыз экенибизди. Мен көптөгөн баягы өзүм да ресторан иштеткен байланыштуу билем. Көптөгөн улуттардын тоюн кылдым, бирок биздин тойго жетпейт да. Ал жакта бүт тарбиялык маалыматтар, сөздөр айтылат, каалоо тилектер айтылат, акыл насааттар айтылат улуу муун тараптан. Карын сөзүн капка сал деп, анан ошол тойдо жаштар өнүгүп өсүп, кайра улуу муундагыларды биздин муун улантат да. Мен деле жакшы тилек ниетим бар, ушу уулум үйлөнтүп кызым чыгарсам деп азыртан ниет кылам да. Кайсы тамадан тандамак элеңиз анда? Эми ал баягы кыйындан кыйын чыгат болду, ар бир доордун өзүнүн кыйыны болот. Ошол кезде дагы бир чекчейген бир тамадан тандап, номер айдын тандап, буюрса номер айдын той өткөргөн аракет кылабыз. Азыркы болсо сүйүктүү тамадаңызды айтпайсыз. Сүйүктүү тамадалар. Сүйүктүү тамадалар көп эле, мыкты жигиттер көп Кыргызда. Баягы. Бул баягы эмне болуш керек? Форматка жараша, Ар бир форматтын өзүнүн жакшы тамада алып баруучусу бар да. Айдар, мен сизди эмнеге мен эмес деп сурайт деп ойлодум да. Жок, мен азыр бул жагат, тиги жагат деп кесиптештеримди мындай тандагым келбейт. Ар ким өзүнүн жараша фишкалары бар, өзүнүн жараша алып барган өзүнүн манералары бар. Мен Айдар боло албайм, Айдар мендей боло албайт. Кээ бир жигит элдерге мен жагам, кээ бир элдерге Айдар жагат. Той берсем, мисалы бирөөнү чакырсам, Айдарды конок кылып чакырып коем, көңүлүң калтырбай дейсиз. Жок, кесиптештер сөзсүз тойдун көркүн ачат. Биздин мисал үчүн тойлордо, столдордо бир 2 стол тамада болот сөзсүз. Бирок той баары бир башкача болот, алар олтурган, конок болуп олтургандачы. Анан Карагул атабыздын айткан бир сөзү бар. 21-кылымда этек жеңи жок, чапан чыгат. 21-кылымдын жигиттери тапан чыгат деп буйруса, баардык эле жигиттер жакшы. Жоңузга рахмат. Жана команданын аты Элдик жигиттер деп аталды. Жакшы болот го дейм. Биз телекөрүүчүлөргө кайталап кетели. Бүгүнкү биздин салгылашуу Элдик жигиттер жана фонограммщиктердин ортосунда болмокчу. Кол чабуулар. Фонограммщиктердин күнү бүттү уже.
Эмесе биз болсо айта кетели, деги эле жеңишке мотивация берген эң мыкты нерселердин бири албетте бул Nitro энергетикалык суусундугу. Абдышата компаниясынын ата мекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro. Адаттагыдай эле тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Тамга жегич оюнунун эрежеси: ар бир командадан бир киши катышат жана биз аларга өзгөчө тамганы камтып койгонбуз. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча максималдуу түрдө санына суроолорго жооп узатуу. Жооп дал биз айткан тамгадан башталышы керек. Ким суроолорго көп жооп берсе, жалпы команда бир упайга ээ болмокчу. Эң негизгиси сөздөр кайталанбашы керек. Түшүнүктүү. Кайсыл команда биринчиден баштап бермекчи? Эл жигиттери же? Жакшы. Эл жигиттери баштап бермекчи. Сиздердин командаңыздарда ким суроолорго жооп узатат? Бирөө жооп узатыш керек, экинчиси жардам берсе болот. Жардам берип өткөзүндө айырмасы жок. Нуркалый мырза, сиз жооп бересиз. Замир мырза, сиз болсо жардам берген аракеттениңиздер. Сиздерге Т тамгасы берилет. Анда эмесе 1,5 мүнөт ичинде мүмкүн болушунча көп суроолорго жооп узатыңыздар. Эл жигиттер командасынан баштайлы. Хоккейди эмне менен ойношот? Таяк менен. Таяк менен. Кыргыздын биринчи суу астындагы кемесинин аты? Тойрон. Жөргөмүштүн канча буту бар? 9. Нарын ханышасынын аты? Таттуу бөбө. Биринчи паспорттор кайда пайда болгон? Таласта. Канаттуулардын канча канаты бар? 4. Венесуэланын борбору кандай аталат? Тегеран. Тойдо чуркоо идеясы кимден келген? Тушоодон. Шоодон. Эң сулуу ырчы? Таттуу бөбө Турсунбайга токойсун. Төөнү ким колго үйрөтө алат? Төөнүн ээси. Төө баккан киши. Жапониядагы жол полициясын кантип аташат? Токинг. Тойдо ким көбүрөөк бийлейт? Тамада. Тазалык кызматкерлеринин жакшы көргөн ыры? Тазалык. Радиону ким ойлоп тапкан? Timberlake. Электриктер кечинде эмне кылганды жакшы көрүшөт? Тогурганды. Досуңуздун туулган күнүнө эмне белек кыласыз? Телефон. Маршруткада жол кире канча турат? 9 сом. Кышында канаттуулар кайда учат? Тропике. Жол тыгынында эмне кылса болот? Тыгылса болот. Ипотеканы жабууга ким жардам берет? Таныш. Кол чабуулар убакыт бүттү. Азаматсыздар. Нуркалый мырза, кайсыл суроо эсиңизде калды? Баары эле эсте калды го дейм. Кайсы сурооңузду бересиз? Чындыгында мага 17-чи суроо аябай ушундай эсимде калды. Маршруткада жол кире канча турат десеңиз, 900 деп айтат же 90 деп айтат десе 9 деп койдуңуз да. Кайсыл доордо жашап жатасыз деп сурагым келип жатат. Эми арзандасын деген мааниде да баардыгы. Жакшы. 90 болуп кетсе болбой калат го. Жакшы. Эмесе эл жигиттерге кол чабуулар, азаматсыздар. Биз болсо азыр фонограммщиктерге өтмөкчүбүз. Баары даяр уже жазылган. Эң сонун кимиңиздер жооп узатат, кимиңиздер Бек жардам болсун бересиз? эмес? Мен жардам берип турам. Бек болсун жооп берет, э? Эмесе фонограммщиктерге болсо биз С тамгасын бермекчибиз. Бек болсун даярсызбы? Сизчи? Даярмын. 1,5 мүнөт фонограммщиктерге берилет. Анда эмесе баштайбыз. Гамбургерлер сатуучулар эмне жегенди жакшы көрүшөт? Кыргызстандын борбору? Су Бишкек. Миланда эртең мененки тамакка эмне жешет? Салат. Профессор жумушту кайдан таба алат? Союзтан. Эмне үчүн акулалардын тиштери көп? Союзчи. Казнаны кайда жашыруу керек? Союздун астына. Кайталоого болбойт. Казнаны кайда жашыруу керек? Центрда. Жөтөлгөндө эмне жардам берет? Суу. Троллейбуста кимдер иштей алат? Спортсмендер. Сиздин кире беришиңизде эмне бар? Суу. Кайталанга болбойт? Сиздин бериш. Не бар? Эмне бар кире беришиңизде?
Сөйкө. Жеңеңиздин туулган күнүнө эмне тамак жасап бересиз? Салат. Кайталанганга болбойт. Сыга не бар? Сары лагман. Чиновниктер эмне менен ооруйт? Сасык тумоо. Кардын даамы кандай болот? Сон. Сизди сууктан эмне сактайт? Куртка. Чана тебүү үчүн эң жакшы жер кайсы? Снег. Эң даамсыз десерт. Даамсыз? Самсы. Ким иттер менен сүйлөшө алат? Ким? Ким иттер менен сүйлөшө алат? Ким? Сен. Эминемгерларды ким жаратат? Сэм Смит. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Аракет салдыңыз. Аракет салдыңыз, бирок кээ бир сөздөр кайталанып калды, бирок ошондо бир аз тынык болуп калды. Бирок кайсы суроо эсиңизде калды? Кайсы суроо? Киргенде эмне бар? Үйүңөргө киргенде Сөйкө бар дедиң. сөйкө бар дегенде. Кардын даамы сонун болгону мага жакты да. Кол чабуулар биздин фонограмщиктерге. Азыр болсо тамга жегич оюнун дароо эле жыйынтыктайлы. Буга чейин эл жигиттери биринчиден болуп суроолорго жооп беришти жана жыйынтыгында 20 суроого жооп бердиңиздер. Кол чабуулар. Фонограмщиктер болсо 17 суроого туура жооп бердиңиздер. Кол чабуулар. Ладно, не победа, участие. Биздин тамга жегич оюнун жыйынтыктасак 1-0 азыркы учурда эл жигиттер алдыда. Биздин фонограмщиктерге чамданыңыздар демекчибиз. Дагы бизде бир нече оюндарыбыздар бар жана жыйынтыгында оюн кандай болот экендигин ким билет. Эмесе кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Баары жакшы көргөн оюндардын бири «Алло, сен кайдасың» деп аталат. «Алло, сен кайдасың» оюну. Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы. Алардын бири экинчисинен «Алло, сен кайдасың» деген суроону узатат. Экинчиси болсо экранда пайда болгон жерлерди атабастан сөз менен түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет жана мүмкүн болушунча көп локацияларды тапканга аракет түзүңүздөр. Буга чейин эл жигиттери биринчиден болуп баштап бергендиктен азыр фонограмщиктерге өтмөкчүбүз. Оюнубуздарды ачып берет фонограмщиктер. Сиздер байкагандай эле сол тарабында Бекболсун отурат. Бекболсун экранда пайда болгон сөздөрдү, жерлерди атабастан түшүндүрүп бермекчи. Айдар болсо табууга аракет салат. Буйрса. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмеси кеттик. 3 кубат берет. Тренажерный зал. Тамаша. Бул Казакстанда. Так. Криминальный район. Точнее, область. Шымкент. Бул жактан өтөт суунун үстүнө. Мост. Кыргызчасы. Кабыл алам. Көпүрө. Туура кабыл алды. Муну гараждардын үстүнө негизи урчу кичинекей балдар. Гараждын үстүндө. Любой жака урат муну. Кичинекей балдар чөптөн. Үй, шалаш. Азаматсыз. Буну билбейм, эмне бул? Билбесеңиз кийинкиге өтсөк болот. Кантип түшүндүрүп бериш. Экинчи биздин борборубуз. Ош шаар. Біз көлгө жайында кичинекей балдар барат. Ага. Ошо кайсы не деп аталат? Пансионат, лагерь. Туура. Бул жакта эркектер аял болот. Чет өлкө. Таиланд. Бул жакта биз окуйбуз. Университет. Ага чейин. Мектеп. Бул жак тарых площадь бар. Музей. Кийинкиси. Убакыт Бул бүттү. 3 кубат. Турник, тренажерный зал. Азаматсыздар, кол чабуулар. Чындыгында байланыш жакшы экендиги бул жакта байкалып турат, анткени Жанагы эмнечи деппи? эң кызыктуусу бул жакта эркектер кыздарга айланат дегенде дароо эле таялат экендигин табылып калдым. Бул жакта Айдар. Жакында эле аялым экөөбүз TikTok'тон бир видео көргөнбүз. Ошол жакта иштеген бирөөлөрдүн страницасы экен да. Анан ошону көрүп эстеп кеттим. Жакшы. Азаматсыздар, азыр болсо биздин эл жигиттери канча локация табат экендигин келиңиздер биз телекөрүүчүлөр менен чогуу санап көрөлү.
Алло, сен кайдасың оюнун улантмакчыбыз. Азыркы учурда эл жигиттер командасы бизде оюнубузду улантат. Нуркалый мырза болсо жерлерди атабастан азыр Замир мырзага түшүндүрүп бермекчи. Замир болсо көптөгөн локацияларды табууга аракет салат. Даярбызбы? Анда эмесе кеттик. Чоң арык жакта район. Байтик. Ылдый. Резиденция. Жок, ошонун тушунда ылдый жакта. Кайсы болуп калды? Бала бөлөй турган. Бешикташ. Какой елки. Арчы бешик. Кеттик. 9-класстайын бар окусак болот ошол жерде. Колледж. Ошол сыяктуу. Училище. Кайырмак менен Балык кармайбыз. Азаматсыз. 16 шарик. Жакшы. Көргөзбөйбүз, Бильярд. колубуз менен көргөзбөйбүз. Кабыл албай коем. Жарайт. Суулардын ортосунда. Тереңдик. Жок, ортосу. Суулардын ортосунда кургак жер. Арал. Арал. Америка жактар. Ошондой болобуз дей беребизби өзүбүзчө? Батыш. Ошонун орусчасы да, батыштын. Запад. Жок. Модный бүт өнүккөн Кей-поп, мамлекеттер. хип-поп. Же кандай болобуз? Следующий. Нью-Йорк болобуз дейбиз да? Көлдөн чуркап келип секиребиз. Пристан. Пристань эмес болчу, азыркы учурда промес алып коюп алдык. Палата. Палата. Шотный палата эмес бекен? Случайно. Өйдө жакта эс алабыз. Жанагы чуңкурчак. Убактыбыз бүттү. Не болуп калды? Эмне себептен пристань деп айттык деген суроо заткым келип жатат да. Мен пирс Пристань деп айтты да, Пристань сиз деп анан айтты. дароо эле пирс деп жооп берип койдуңуз, жана кабыл алдык деп айтып койдуңуз Сен да. неге пристань дедиң? Мындан сурабай Промес угуп алдыңыз десек болот. Жана буга чейин сиз бильярдты колуңуз менен эмнеге көргөздүңүз мынтип? Кол менен көргөзгөн жокмун монча. 16 шарды дегендер кетти. Жана эрежелер менен ушу сиздерди жоопторуңуздарды кабыл алдым. Азаматсыздар, кол чабуулар сиздердин командаңыздарга. Жана алуу сен кайдасың оюнунда Нуркалый мырза кайсы локацияны түшүндүрүү сизге кыйын болду айтып кетиңизчи. Европаны. Таппай калдык, Тапкан жокпуз. Батыш чыгыш деп айттык, бирок Европа бул Азиянын жарымы десек болот, Евразиянын. Жакшы, азаматсыздар, кол чабуулар. Азыркы учурда алуу сен кайдасың оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин биринчиден болуп биздин фонограммщиктер оюнду ачып берген, жана сиздер 8 локацияны таптыңыздар. Кол чабуулар. Жана эрежелердин баарын кабыл алгандан кийин биздин эл жигиттер командасына өтсөк, 7 локацияны туура таптыңыздар. Азыркы учурда калппы чынбы оюнуна өтмөкчүбүз. Сиздер байкагандай эле колумда ушундай кичи карточкалар бар десек болот. Анын жарымысында чынбы деген жазуу бар, жана жарымысында калппы деген жазууну сиздер байкай аласыздар. Азыркы учурда бул карточкаларды сөзсүз түрдө аралаштырып туруп биздин командаларга таратмакчыбыз. Бир гана карточкадан сиздерге беребиз, жана дал ушул карточкада жазылган сөзгө жараша сиздер окуяны айтып беришиңиздер керек. Эгерде калп деген сөз келип калса, калп окуянын, чын деген келип калса, чынды окуяны айтып беришиңиздер керек. Эң негизгиси бул жакта тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Эгерде тең тайлашуучу сиздин окуяңызды таппай калса, кандай окуя карточкада жазылганын, сиздер бир халва балга ээ болосуздар. Жана тескеринче, бул жерде 2 халва балды алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Түшүнүктүүбү? Азыркы учурда биринчи кезекте таратып алайын, анан карточкага жараша сиздер кимиңиздер окуяны айтып бересиздер, чечип аласыздар. Аралаштырдым. Эл жигиттер тандайбыз. Бирөөнү гана. Фонограммщиктер.
байкап алдык, э? Биз мафия экенбиз. Жакшы. Буга чейин бизде фонограммщиктер биринчиден болуп баштап беришкен. Азыр болсо эл жигиттерден баштамакчыбыз. Кимиңиздер окуяны айтып бересиздер? Замир мырза. Замир мырза, угуп жатабыз сизди. Айтып бериш керек, биз табыш. Эми негизи адам болуп жашоого жаралганда көп нерсе кызыктай жаралат го. Адам негизи 5 кол тең эмес, анан бирөөнүн мүнөзү, бирөөнүн ою да, бою да кыска же идеяга бай кылып жараткан. Анан көп бир балдар менен отуруп калып тамашалашып калабыз. Недавно айылда жүрүп анан эки байке сүйлөшүп отурушкан. Мындай чечекесинен угуп калганбыз да. Анан жай эле менин сүйлөшүп атканына деле ким маани бериптир. Анан сүйлөшүп отуп менин келинчегим төрөгөн тагат тиги бул ар кайсы нерсени айтып калышты. Мен машинем бузук. Сен машинеңди даярдап кой. Десе бирөөсү таксыр намаз окуучу узун көйнөк кийген ушундай. Анан экөө сүйлөшүп отуп кет. Анан түндө чын эле тиги байкенин келинчеги толготкон окшойт. Түндө 3:30-4:00 жаңы жыл күнүнүн эртеси деп атса керек эле. Эшигин тыкылдатса укпайт дейт. Ары чуркаса укпайт, бери чуркаса укпайт. Айла кеткенде тиги байке, молдаке элдин билетин алгандан кийин турбайсың десе молдо чочуп кетип, ким өлүптүр деп коет дейт чагалыпчы. Анан ошол нерсе канчалык деңгээлде чындыкта ойлойсуң. Бул сиздин ошо сиз туш болгон окуя десек болот, э? Биз кабылган окуя же, балким кабылган эмеспиз. Табыш керек. Менин оюмча айтып берейин. Албетте. Бирок оюмду айтпай туп-туура айтыш керек болот туурабы? Жок, оюңузду Сен айтып азыр көр анан билдирсеңиз. Ойду айтыш керек. Экөөсү калп. Мен деле калп деп ойлойм. Балким суроо узатып көрөсүздөр. Так, жок, биз эми Дароо эле. Дароо ушундай чечимге келдик. Жакшы. Эми эмнегедир айтып берейин, калп экенин. Өзү да калп деп айтты да, байкебизчи. Деп аргумент мафиядагыдай. Ошондой сыяктуу. Бирок калп деп айтты. Бирок балким ал уловка, ким билет, аз билет да. Жакшы. Калп деген жооп беришти. Калп деген жоопту алдык. Кабыл алайын, э, жоопту. Анда эмесе биз фонограммщиктердин жообун кабыл алабыз. Замир, сиз карточканы алып бизге көрсөтсөңүз болот. Бул Чындык окуя. Анткени Болчобулар. өткөндө жаңы жылда бар ушул окуя, жаңы жыл былтыркы жаңы жылда экен, өткөн жылдын катышып келгенбиз бул окуяга көп болуп. Биздики эле. Жакшы. Кайсыл жерде ушундай алдап кетүүгө аракет салдыңыз? Эң аягында кульминация, жанагы журналистиканын тилинде бар го, пирамидага салып жазуу деп эң аягында ушу канчалык деңгээлде чындап ойлойсуңар деген суроо узатылып калды. Жакшы, бул жакта карасаңыздар психология дагы ойноп кетти десек болот. Эмесе биз болсо фонограммщиктерге өтмөкчүбүз. Кимиңиздер окуя менен бөлүшөсүздөр? Так, менин историям неме болуп калды азыр? Под вопросом болуп калды. Кайсыл категорияга кирет? Кеңеш алсак болобу? Болот, албетте. Мен айтып берейин, э? Ал неме? Антеле айтып бериңиз. Айта берейин, э? Айдар, сизди угуп жатабыз. Так, жакында эле канча бир жаңы жылдын алдында декабрдын баштарында болуш керек, жаңылышпасам. Бирөө Инстаграмга жазды. Өзү Россиядан экен. Ушундай сиз тойлорду алып барат турбайсызбы? Менде запрос бар. Бизде бир 7-8 кишиде болот. Свадьба өткөрүлө дегенбиз, өткөрүп бере аласызбы деп. Мен мындай ойлонуп, тигиндей ойлонуп, ал октуда корпоративке даярданып, заказдар азыраак болчу, анан макул, давайте алып барып берейин. Канча болот? Обычный ставканы айттым, макул болушту. Жолуктук, сүйлөштүк. Андан кийин эмеге бардык, Риксаска, ал жакта кичинекей кабинкалар бар. Ошол жакта сүйлөшүп коюптур. Тамак аш немелерин сүйлөшүп программаны тактап. Анан ошентип 9 кишиге свадьба алып баргам. Жакшы, чакан үйлөнүп өтсөк болот. Бул чындык болуп калат, анткени ал нерселер, ал окуя биздин башыбыздан өткөн. Практикада болгон бизде. Менде да болгон. Мен 15 мүнөттүк свадьба алып барган күнүм болгон, мисалы. Өзүм 15 мүнөттүк. Ал нерсени айтпай эле коеюн, эмне болгон, бирок 15 мүнөттүк свадьба алып барып кеткем. Акчасын алгансыз? Акчасын алгам. Кызык болуп жатат болот. Кечирим сурайм. Чындыгында азыркы учурда буга чейин биздин фонограммщиктер дароо эле суроо узатпай сиздерди окуяңыздар кандай экендигин айтты, сиздердин жолуңуздар. Эми бул баягындай свадьба дегенде, может, узкий круг кудалар менен же обязательно свадьба болгону чынбы же Ошондой мен свадьба деп мени чакырды эле ошентип. Мен свадьбаны ошондой өткөрдүм белем 9 киши. Же болгон эмес. Бул негизи чын деп айтсак болот, бирок свадьба деп айтууга болбойт да бул нерсени. Практикада болгон. Үйлөнүп өттү. Чын деген жооп бере берели. Кабыл алам,
чындык. Негизи туура жооп беришти, бирок менин карточкамда калып турат да, ошон үчүн мен Айдар, чындыкты болчоңор айттым, бирок кайсыл жерде? туура табышты. Эң негизгиси. Кайсыл жерде алдап кеттиңиз? Алдан жокмун, чындыкты эле айттым, анан Жана азыр телекөрчүлөр дагы бизди алдаган жок дебесин деп биз дагы көргөзүп кетели калп деген окуяны. Кайсыл жерде алдадыңыз? Мен түшүнбөй кеттим бул жакта. жок, мен шартты туура эмес үчүн алып турмун. Правиланы эмкисин деки айтсын анда. Жок, мындай болуп калды, азыр түшүнбөчтүк болуп калды, окуя чындык болуп калды. Бирок мындай калптой угулат да, ошон үчүн ошону айттым. Азыркы учурда Алдачу жерди мындай декабрда айтып, анан бирөө Инстаграмдан жазды, анан 9 Локациядан бери айтпай турат. Башында юристмин деген сөз болуп калбады, бир эсиме келип кетти сөз. Мындай да, законду билбегендик бул жоопкерчиликтен сактай албайт деген сөз бар да. Булар түшүнбөй калыптыр, утулуп калды да. жок, бул жакта мен айта кетейин, алып баруучу катары бул жакта юрист, юридикалык жакты таштап коелу, анткени бул жакта мезгил дагы айтылып кетти. Ошол себептен мен бул жоопту кабыл аламын. Эгерде сиздер кабатыруу болсоңуздар, албетте. Анткени сөздү дагы бул жакта тандап туура кабыл алыш керек. Биз болсо азыркы учурда калппы, чынбы оюнун жыйынтыктай эле урушуп кетпеш үчүн деп айтайын, тамадалар. Келиңиздер, бир-бирден калбабарларды бермекчибиз. Азаматсыздар жыйынтыгында 2-2. Азыркы учурда эл жигиттер жана фонограммщиктер бирдей келип жатышат, бирок кийинки оюнубузда бир эле команда бир калбабалды балким алып калмакчы. Ким билет. Азыр болсо Алло доски оюнубузга өтмөкчүбүз. Алло доски оюну биздин катышуучуларга биринчи кезекте ишенимдүү дос жана экинчи кезекте биздин сүйүктүү гаджетибиз керек болмокчу, уюлдук телефон жана араңардан бирөө досуңуздарга чаласыздар, бирок буга чейин бири-бириңиздерге тамга бересиздер. Дал ушул тамгадан сиздериңиздердин досуңуздардын аты башталышы керек. Дароо эле сиздер чалып баштаганда экранда кызыктуу суроо пайда болот. Дал ушул суроонун варианттары дагы бар. Эгерде досуңуз түшүнбөй калса, досуңуз айткан жоопту биз кабыл алабыз. Суроого туура жооп бергенге аракет салышы керек. Бирок жардам берүүгө сиздердин убактыңыздар дагы болбойт, 30 секунд чындыгында аз. Кимиңиздер азыр бири-бириңиздерге биринчи кезекте тамга берип коюңуздар. Кайсы тамга? Эл жигиттери мы тамгасы. Сиздер дагы эл жигиттерге Мы тамгасын берели. мы тамгасы. Буга чейин биринчиден болуп бизде эл жигиттер баштап берген, азыр фонограммщиктерге өтмөкчүбүз. Кимиңиздер чаласыздар? Мы тамгасы мыйдан сиздерге берилди. достор, военный экен. Анда Нуркалай мырза балким карап көрөт, Мен чалып атам. Бек болсун чалып баштасаңыз, динамик өгүзүп, телефонду жакыныраак коюңуз. Алло. Нуркул, ассаламу алейкум. Мен азыр телевидениеде отурам, досуңа чал деден тамгасынан сага чалып атам. Мен эмне кылыш керекмин? Суроон бериңиз. Барби курчактын толук аты ким? Барбара, Барбино, Барбанелла. Барбекю эмеспи де? Вакыт аз. Барбара, Барбино, Барбанелла. Барбара уш керек. Барбара. Кабыл алабыз. Кабыл алабыз дейт. Кийинки суроо. Бүттү, бир эле суроо берилет. Бир эле суроо. Мен да болду. 30 секундта бир эле суроо бар, кое бериңиз. Чоң рахмат Нуркул. Досуңуздун атын дагы бир жолу айтып коюңузчу. Нуркул. Нуркул мырзага чалдыңыз, Нуркул мырза аябай креативдүү окшойт, Барбини барбекю кылып чала жастады десек болот. Барби курчактын толук аты кандай деген суроого сиздердин өздүк ой пикириңизди айтып кетиңиздерчи. Кандай деп ойлойсуздар? Барби өзү Барбанелла деген бул Барбино деп ойлоп атам. Барби болуп атпайбы? Кыскача Барби да. Барба болмок да, Барбара болсо. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойсуздар? Барби өзү Барбара. Барбино. Барбино деп ойлоп жатасыздар, Анткени Барби кайсы мамлекеттин курчагы, ошо Италия жак болбойбу, ошо сыяктуу. Барбанелла деле болушу. Барбино болушу мүмкүн да. Бул жакта азыр ойлор аралашып кетти десек болот. Туура жоопту азыр чогуу укмакчыбыз. Биринчи кезекте Бекболсундун досуна ыраазычылык билдиребиз. Экинчи кезекте туура таптыңыздар, Барбара. Кол чогуулар. Нуркалы мырза да бул жакта туура тапты. Бул оюнуңар сонун экен. Менде бир эле Мирлан Каныбекович бар экен. Анда эл жигиттерине өтө берели. Чалайын, Албетте Телефон чалыңыз. албай койсо кантебиз?
телефон албай койсо башка Анда сиз мыйдан чыгасыз, башталган анда башка Бул кыргыздан. түшүндүргүчө 30 секунд кетпей турат мен буга айтып алгыча. жок 30 секунд кетет. Түшүндүрүп Түшүндүрүп анан суроону да кылып жатканга жетишибиз керек. О, Ассаламу алейкум, Мирлан Каныбекович, кандайсыз, жакшысызбы? Алейкумсалам. Кандай жакшымы? Жакшы, байке, мен телевидениядан сизге чалып атам. К тамгадан башталган, М тамгадан башталган байкеге чал дедиле, сиздики бар экен да менде. Анан вопрос. Актер Жан-Клод Ван Дам кайсы мамлекеттен? Ушул суроого жооп берсеңиз, Бельгия, Франция, Голландия. Жардам бербейсиз. Бельгия. Алып баруучу кабыл алдым. Гражданин Бельгия. Чоң рахмат. Кийинки суроо. Бүттү, бир эле суроо. Ол макул, чоң рахмат. Эмесе Всё. Бою 1.75 карайт истейт иши. эң сонун бул жакта менин оюмча Жан-Клод Ван Дамдын күйөрманы окшойт, Ошондой. Албетте Бельгия өлкөсү кол чабуулар. Азыр телекөрүүчүлөр бул жакта байкап турат, тамадалар ушунчалык кыйын экендигин сиздер дагы байкай аласыздар. Анткени 3-чү дагы биздин оюнубузда 2-2 болуп, 4-чү оюнубузда дагы 1-1ден биздин оюнчуларыбыз азыркы учурда балдарга ээ болушту. Жыйынтыгында айта кетели, бизде жыйынтыгында 3 тең келе жатасыздар. Кол чабуулар. 5-чи оюнубузга өтмөкчүбүз. Баарына белгилүү болгондой эле, дүйнө жүзүндөгү крокодил оюну. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, мисалы тамак аштарды, жаныбарларды же башка нерселерди атабастан үн чыгарбай, дене кыймылдары менен гана ал сөздү билдирүү керек. Бир катышуучу көрсөтөт, экинчиси болсо табат. Бул объекттер буга чейин кайталап кеткендей эле, студияда болсо ага кол менен, сөмө менен көргөзүүгө болбойт. Жоопту кабыл болгонманда. Жана эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинкиге өтүп кетсеңиздер болот. Түшүнүктүү. Бирок сөздөрдүн дагы өз эсеби бар. Эгерде таппай калган сөздөр аябай көп болуп кетсе, сөздөр түгөнүп калса, кайра эле ошол сөздөргө кайтып келебиз. Түшүнүктүү, Анда эмесе биринчиден болуп бизде эл жигиттери крокодил оюнун ачып бермекчи. Нуркалый мырза экранда пайда болгон сөздөрдү кыймылы менен көргөзүп бермекчи. Замир болсо сөздөрдү тапканга аракет салат. Даярбызбы? Жарайт. Анда эмесе баштайлы. Мороженый, балмұздақ. Неме, акшын эркиндиги. Бодибилдер. Бодибилдер, качок. Кийинкиси. Көргөзөбүз. Çatır. Көрөбүз. Мынтық. Су, пожарный. Азаматсыз. Өтө Снайпер. Акча. Кылгыяк, скрипка. Чач, прическа. Би. Неме, жана суунун үстүнөн тепкен атын унутуп калдым. Эмне ордуктап койчу эле? Лыжа. Лыжа, сноуборд. Үн чыгарбайбыз. Дары. Акыркы суроону кабыл албаймын. Убакытта бүтүп калды. Кол чабуулар биринчи кезекте. Азыр Замирге аябай кызыктуу болуп жатат. Жана муну эмне көргөзүп атты, эмнеге сойлоп баштады деген жерде. Чындыгында үлүл деген сөз болчу. Кайтып таппа койдуңуз. Таппаймын. Үстүндө бар жана сойлоп дагы бердин.
чындыгында жана экинчи суроону сөздү эмнеге таппай койдуңуз? Оңой эле суроо болчу. Мунубу? Жок, могул Суперменди аябай жакшы көргөздү менин оюмча. Жада калса сизге Суперди көргөздү десек болот. Фантастика көрүп коюш керек экен да кино. Ооба. Фонограммщиктер командасына өтөбүз. Фонограммщиктер командасына убакыт келди. Азыр болсо Бекболсун кыймылы менен сөздөрдү түшүндүрүүгө аракет салат. Айдар болсо сөздөрдү тапмакчы. Даярбызбы? Даярбыз. Кеттик анда. Алма, тамак аш, фрукты, мандарин, апельсин. Азаматсыз. Врач, доктор. Азаматсыз. Кенгуру, заяц, кролик, лягушка, ташпака. Үч тилде айтам го азыр. Айдоочу, шопур, жылан, лыжник, үтүкчү, швея, няня, бешик, айдоочу, шопур. Жүрөк, сүйүү. Кол чабуу. Нитро күч кубат. Кол чабуу. О студиядан көрсөткөн болбойт да. Азыр буга чейин мага эң эле кызыктуусу апельсинди кантип таап алдыңыз деген суроо узаткым келип жатат да. Монтуп ачканды ошондон ойлойм. Апельсин- Ошентип ачып жейт го негизи. Ташпаканы кантип таптыңыз? Ташпака бул жакта башкача көрүндү да менин оюмчачы. Аябай бат-баттан Мындай окшош нерселерди айтып Тиет дегенде эле негизи тамада менен диджейдин ортосуна байланыш андай ушундай болуп турат да. Азаматсыздар, биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Буга чейин эл жигиттери биринчиден болуп баштап беришкен. 7 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Биздин фонограммщиктер болсо 8 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. кайра бербейм. Эмесе крокодил оюнунда азыркы учурда биринчиден болуп бир упайга биздин фонограммщиктер ээ болду. Жыйынтыгында 4-3. Биздин фонограммщиктер биринчи орунда келе жатышат. Азыр болсо жыйынтыктоочу оюнга өтөлү. Ким билет, азыркы учурда балким биздин эл жигиттер бул жакта утуп кетишсе, достук жеңип кетет деп айта аламын. Бирок бул жакта бири-бирибизге жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Оюндун жеңүүчүсүн аныктаганга убакыт келди. Оюнубузга өтөлү. Озумдан окуу деп аталат. Озумдан окуу оюну эң эле сүйүктүү телекөрүүчүлөрдүн оюндарынын бири, анткени оор оюн деп айта кетсек болот. Катышуучулардын бири наушник тагытмакчы, экинчиси жана наушник тагынган киши эч нерсе укпастан командалашынын артикуляциясынын жардамы менен айтып жаткан сөздү табуу керек. Албетте сөздөр биздин экраныбызда пайда болот. 1,5 мүнөт убакыт берилет. Берилген сөздөрдөн көбүрөөк тапкан команда калба балга ээ болмокчу. Кол менен көргөзгөн болот. Жөн гана артикуляция. Кол менен көргөзсөңүздөр кабыл албого майда. Сүйлөп эле отурмай экен да. Ооба. Озундан окуу оюнун биринчиден болуп биздин фонограммщиктер баштап бермекчи. Сиздер байкагандай эле наушник азыр Бекболсундун колунда. Наушникти тагынып сөздөрдү табууга аракет салат. Артикуляциянын жардамы менен болсо Айдар сөздөрдү айтып бермекчи. Даярбызбы? Кетти. Убакыт кетти. Так. Базар. Базар. Палестина, Базар. лестница, Базар. 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 Ладно, Кийинкиси. Ине. икра, Ине. ине, Чүкө. чачко, Чүкө. очок, Чүкө. Чүкө. сök, Чүкө. кой, Так, Кийинкисин сурап жатышат. Пудра. музыка, Пудра. музыка, Пудра. бутылка, Пудра. Пудра.
Гүлбай жооп берди. Кийинки сөздү сурап жатат. Азыр кийинки сөз. Бичи. Бедлак. Бичи. 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 Митирка. Бичи. Оозумду ачсың. Бичи. Бичи. Тишиңди эле көрсөтөсүң. Кийинки сөзгө өтүп көрөлү. Макул кийинки сөз. Савис. Асфальт. Савис. 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 О. Так. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү, азаматсыздар. Кол чабуулар. Кээ бир учурларда биздин командалар сөз таппай калган дагы учурлар болот. Эмесе биздин фонограммщиктер аракет салганга, мындайча айтканда, бир-эки сөздү тапканга аракет салдыңыздар. Бирок азыр тең тайлашуучуларыңыздар канча сөздү табат экендигин чогуу байкап көрөлү. Биздин оозумдан окуу оюнун эл жигиттерибиз улантууда. Азыркы учурда сиздер наушникти кийим тагынып жаткандагы байкап турасыздар. Мырзаларыбыз даярбы? Даярбыз. Анда эмесе убакыт кетти, музыка дагы коюлду. Акта! Батинка! Үн чыгарсаңыз болот. Бадыран, Балка! Балта! Бака! бадыран, Баткак! бадыран, бадыран, Басня! бадыран. Кийинкисин сурап жатышат. Камчы, камчы, камчы. Камчы! Азаматсыңар. Ne? Ananas, 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 Кайра! ananas, 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 Аттиш! ananas, ananas, ananas. Kettik. Ачкыч! Ачкыч! Keyingisi. Жыгач. Жыгач! Ай. Кандайсың? 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 Кандайсың бе? Кандайсың? Ачкыч! Кандайсың? Аттиш! Кандайсың? Кандайсың? Кийинкисин сурап жатат. Шаурма. Шаурма. Шаурма! Бүркүт. 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 Бүркүт! Эй, молодец. Султан. 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 Журкан! Султан. Султан. Журкан! Султан. Султан. Убакыт бүттү. Телегөрчөр азыр макул болот деп ойлоймун. Азыр эл жигиттер бири-бирин жеп салат го деп ойлодум да, бул жакта отуруп алып. Эмнегедир Замирге аябай ушунча кыйкырып жаттыңыз, таппай койсо азыр токмо калчу деп болчу. Чындыгында Информация менен жеткирген аракет кылдым да, бүркүт депчи, тапсын депчи. азаматсыздар, жана менин оюмча шаурма деген сөздү бардык эле мырзалар табат окшойт да. Азаматсыздар. Камчы деген аябай популярный ат болгон үчүн сразу тапты да коюп. Жакшы. Азаматсыздар, кол чабуулар ар бир командага. Биз болсо жыйынтыктайлы. Буга чейин биздин фонограммщиктер 2 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар фонограммщиктерге. Жана оюнубуздун оозумдан окуу оюнунда чындыгында буга чейин туура эле айтып кеттим, командалар таппай калгандагы учурлар болот, оор оюндардын бири. Бирок сиздер 5 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Ошондо оозумдан окуу оюнун жыйынтыктасак 1-0. Азыр бир нече убакыттардан кийин жеңишке ким жетиптир? Чогуу байкамакчыбыз. Жыйынтыктоого убакыт келди. Буга чейин оозумдан окуу оюнунда эл жигиттер 1-0 менен утуп кетишти. Жыйынтыгында 4-4 достук жеңди. Кол чабуулар. Бул жакта чындыгында бири-бирин тааныган достор, тамадалар жана диджейбиз да чогулганы байкалып отурат. Ошондуктан биздин белектерди дагы 50-дөн 50-гө бөлүп койдук. Кабыл алып коюңуздар. Фонограммщиктер эл жигиттерине дагы
эң негизги белекти кийималарын сиздер өзүңүздөр чечип алыңыздар. Эмесе биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эфирибиздеги конокторубуз менен тааныштырып кетели. Биздин фонограммщиктер командасында Айдар Райымбеков жана Бекболсун Аскат уулу келип отурушту. Кол чабуулар. Эмесе эл жигиттер командасында болсо Замир Артыкбек уулу, Нуркалы, Нурик красавчик тамада. Кол чабуулар, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп, деги эле бизге ушундай көңүл ачып, жакшы оюнду көргөзүп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Тойлор эле болуп турсун биздин кыргыз элибизде. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Телекөрүүчүлөргө дагы сиздердин көңүлүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Сак саламат болуңуз.